Фин эл жомогу мамалак баккан түлкү. Эгер дүйнө элдеринин керемет жомокторун аудио форматында күнүгө уккуңуз келсе, анда Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Бул да болсо бизге демшик. Аюу өзүнүн мамалактарын бактырмакка нянька издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп карышкырга кезигет. Кайда жөнөдүң, Аюке? Дейт кашабаң. Мамалактарымды карай турган бирөөнү табыш керек эле. Дейт Күрпөң аю. Мени деле нянька кылып алың. Карышкыр күңк этет. А сен ырдаганды билесиңби? Аю кызга түшөт. Албетте ырдайм. Карышкыр ошол замат уңулдайт. Койчу, сеники жарабайт. Үнүң ачуу экен. Аю андан ары жолун улайт. Алдынан коен жолугат. Кайда жөнөдүң, Аюке? Мамалактарымды карай турган бирөөнү табыш керек эле. Мага бактырбайсыңбы, мамалактарымды? А сен ырдаганды билесиңби? Пу. Ырдаганы ушул болду коендун. Эй, сен да кыйратпайсың. Ырдаганың жарабайт. Аю коенду да жактырбай жолуна түшөт. Түлкү кезигет алдынан. Кайда жөнөдүң, Аюке? Мамалактарыма нянька издеп жүрдүм эле. Мага бактырайын деген оюң жокпу, балдарыңды? Сен ырдаганды билесиңби анан? Билбегендөчү, сонун берерим бар. Түлкү мактанды да үнүн созолонтту. Укта бөбөк ойгонбой, ырдап берем торгойдой. Абас үнмүн ой. Вай. Бале, үн эмес бекен. Кеттик. Аю жетин албай турду. Күрпөңдөп түлкүн үйгө ээрчитип жөнөдү. Эртеси аю ууга жөнөп кетти. Түлкү болсо эч иш кылгысы келбеди. Мамалактарды да тойгузбады, боксагын да тазалабады. Аю кечинде келип сурады. Мамалактарымды жакшылап карадыңбы? Аларга керелдигин кечке ырдап бердим, деди жанын жегир түлкү. Чарчап келген аю башка эч нерсе сурабады. Тырп этип уктап калды. Эртең менен туруп ууга кетти. А түлкүгө эмне? Ачка мамалактарды кароосуз таштады. Аю кечинде келгенде мамалактары курсактары ачканына даттанып оңулдай башташты. Аюунун жини кайнады. Жанагы жарбагыр нянька деген немеңер кайда жүрөт? Муну уккан түлкү карап турабы? Зып койду. Койругун булаңдатып токойго кире качты. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Бодбаева. Биздин өнөктөш достор Джия бизнес ассоциациясы.